Бүгін Иранда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоонун экинчи туру өтүп жатат. Шайлоо участкалары жергиликтүү убакыт боюнча саат 8:00 ачылып, өлкөнүн жогорку лидери Алей Хаменеи биринчи болуп добуш берип, элге кайрылып, экинчи турда активдүү добуш берүүгө чакырды. Өлкө жарандары эки талапкердин бирине добуш берүү менен жаңы президентти тандашат. Президенттик кызматка 69 жаштагы реформатор мурдагы саламаттык сактоо министри Масуд Пезешкан менен улуттук коопсуздук боюнча жогорку кеңешинин 58 жаштагы өкүлү консерватор Саид Жалили ат салышып жатат. Айта кетсек, өлкөнү 2021 жылдан бери башкарып келген маркум президент Ибрахим Раиси 19 майда Ирандын түндүк батышында тик учак кырсыгынан каза болгон. Андан улам Иран Республикасында конституцияга ылайык жаңы президенттик шайлоо өткөрүү жарыяланган. Шайлоонун биринчи туру 28 июнда өтүп, 4 саясатчы ат салышкан. Бирок алардын бири дагы керектүү 50%га жетпеген добуш алгандыктан экинчи тур өткөрүү белгиленген. Каныбек Темиров, Евразия бүгүн.